Саламатсыздар, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү, силерди каналымдан кезиктиргенге абдан кубанычтамын. Бүгүнкү сүйлөй турган темабыз бул алгачкы жолу качан Орус Федерациясы НАТО өлкөсү менен, мындайын айтканда АКШ менен, Америка Кошмо Штаттары менен салгылашкан. Ушул жөнүндө кичине сөз кылалы. Бул деген бүгүнкүгө чейин, мисалы үчүн Украинадагы жаңылыктарга бир аз токтололу. АКШ жана Евро биримдик Орусия менен түзмө-түз салгылаштан баш тартып жатат. Анткени ар кандай стратегиялык мындай себептерге караганда коркунучтар бар да. Эң негизги коркунуч бул деген өзөктүк куралды колдонуу. Эгерде Орусия өзөктүк куралды колдонсо, бул деген аябай катуу мындай дүйнөлүк, 3-дүйнөлүк согушка алып келиши ыктымал. Ошон үчүн ошо батыш өлкөлөр Орусияга мындай түзмө-түз басым кылганга мындай абайлашат да. Жана Украинага мисалы үчүн тыюу салат. Батыш курал менен Орусияга эч качан кол салбагыла, Орусиянын территориясына сокку кылбагыла деп суранат да көп. Эми ушул акыркы жумада эгерде жаңылыктарга кайрылсак, дрондорду украиналыктар Москва Ситиге түшүрүштү. Москва баягы Орусиянын өзүнүн расмий бийлиги дрондорду биз атайын баягы дрондорго каршы иш-чараларды көрүп чүрдүк деп айтат. Ошон үчүн Москва Ситиге түштү деп атат. Ошол менен бирге эмки күнү бир сутка өтпөй эле кайра украиндер экинчи жолу кайталашты. Буну менен алар жок, Орусияны уят кылып атабыз, булардын ПВОлору жок, баягы дрондорго туруштук берүүчү эч кандай аспаптары жок, мүмкүнчүлүктөрү. Жана ошол биз деген биздин ыктыярыбыз менен ушуну жасап атабыз, анан биз каалаган жерге тийип атабыз. Орусия эч кандай туруштук бере албай жатат деген сигнал катары беришти. Анын аркасынан дагы ошол Зеленский өзү ушундай билдирүү жасады. Ошол дрондорду украиналыктар жибергендей, ушундай билгизгендей болду да. Анан өткөн жумада дагы кандай нерсе болуп кетти? Орусия деген ошол буудай келишиминен чыкты. Эгерде билсеңиздер, дүйнө жүзүндө Орусия менен Украина, Америка Кошмо Штаттары үчөө болуп аябай көп буудай чыгарышат да. Негизи дүйнөнүн ушу буудай чыгаруу боюнча лидери Орусия менен Украина деп эсептелинет. Эгерек болсо, Украинанын территориясында ошо буудай чыгаруучу көлөм Орусиядан кээ бир жылдары ашканда, бир жолу да керек болсо ошол Украина 106 миллион тоннага чейин 21-жылы ошол буудайды жараткан болчу да, согушка карабай. Билесиздер, баягы кадрлар жүрөт интернетте, тегерегинде согуш болуп атса, жардырылып атса, трактор айдоочулар, айыл чарбачылар дагы эле ошол жерди айдап буудай жыйнап жүрүшөт да. Ушундай аябай мындай чоң рекорд болгон. Анан дүйнө жүзү боюнча Африка өлкөлөрүндө, Араб өлкөлөрүндө, негизи ушул орто централдык Африкада, борбордук Африкада көп учурда ошол тамак аш жетишпегендиги байкалынат да. Ошол тамак аш жетишпегендигин, мисалы үчүн эл аралык уюмдар, ООНдун ошол тамак аш мисалы үчүн уюму баары ушуну колдошот да, Африка өлкөлөрүн. Африкага бүгүнкү күнү бүт гранттар барат, дүйнө жүзүнүн. Африкага инвестициялар аябай барат бүгүнкү күндө. Анткени Африкада бүт таблица менен деле бар болгонун аркасы менен эли да аябай калың. Жана ошол бүгүнкү акыркы ошол өнүгүү мындай борбору деп Африканы эсептешет бүт дүйнөлүк инвесторлор жана эл аралык уюмдар. Ошол акчанын аркасы менен Африка ошол буудайды сатып алат да. Бирок согуш башталганда ал буудайдын көлөмүнө мындай шек болуп калган да. Ошол шек болуп калгандыктан африкалык өлкөлөр суранган болчу. ООН буу аркылуу кайрылуу жасашкан болчу Орусия менен Украинага. Анан Эрдоган баш болуп, кошо биригип ушу бир нече өлкө ушундай буудай келишимин түздү эле. Буудай келишими түзгөндөн кийин ошол ал келишим боюнча Украинанын жана Орусиянын буудайлары Африкага барып туруш керек деген. Эң негизги Украинанын буудайын эл аралык компаниялар алып келип, Одесса портунан алып туруп, ошол Африкага жеткирет деген келишим болчу. Жана Босфор, Кара деңиз, Түркия аркылуу да өтүш керек болчу. Ошого анан Орусия макулдугун берген. Баягы жакында
Эрдоган Азовтун командирлерин Украинага кайтаргандан кийин Путин аны баш кылыппы же башка себептер мененби, бирок ошол буудай келишимден чыктым деп жарыялады. Чыккандан кийин Африка форумун өткөрдү. Африка форумунда кезиккенде африкалык лидерлерге бир канча көлөмдөгү буудай силерге Орусия мындай белек кылып берет деп айтканда, африкалык лидерлердин бирөөсү айткан, бизге ушул биз аябай баалайбыз дейт, рахмат ушундай мындай белек бергениңерге, бирок бизге белектер керек эмес, бизге согушун токтотушу керек, бизге ошол буудай келишимдин аткарылышы керек деп айткан да. Мындайын айтканда африкалык президент мындай деди да, бизге мындай жуугунду итке сөк ыргыткандай ыргытпагыла, бизге андан көрө мындай бизнес жасаганга мүмкүнчүлүк бергиле, нанды жеткиргиле дегендей болду да. Анан негизи ошол эле Орусия буудай келишимден чыктык дегенде эл аралык серепчилер айтты, демек булар деген азыр пираттык кылат деп. Орусиялык корабльдер Кара деңизде ушул буудайды алып барган сухогруздарды, мындай чоң кемелерди токтотушат, кыйнашат, өз өлкөсүнө алып кетет, же болбосо жарып ийет деп ушундай ойлонушту да. Анан жакында ошол Израилден бир кеме Украина Одесса портуна келди. Чыгып атканда Израилдик кеме аны албетте баягы Америка Кошмо Штаттарынын 4 учагы коштоду. Анын ичинен ошол 4 учагы коштоп атканда 3 учагы эгерде чалгын учактар болсо, бир учак ошол мындай чабуул учак болчу. Анын ичинде атайын торпедолор бар. Ал бир кызыктуу курал. Ал торпедо 10.000 метрден түшүп, 10 километрден түшүп, асмандан сууга кирет дагы, суудан анан мындай кайра программасын эске алып, торпедо катары барып туруп, анан суунун астынан кемелерди жардырат да. Анан укмуштай курал, аябай мындай технологиянын туу чокусу деп айтса болот. Анткени акылдуу курал жана ага мындай автономдук курал, буга эгерде эч кандай байланыш болбосо деле өзүнүн мындай программалап койгон, белгилеп койгон максатын издеп барып таап жардырат да. Ошондой Израилдик кемеге жакында эки Орусиянын мындай аскер кемеси жакындап баштаганда, алар кокусунан жолдон 3 украиндык суу дронун кезиктиришти. Бул суу дрону өткөн жылы биринчи жолу таанышканбыз. Бул деген суу мотоциклын алып эле, корпусун бекемдетип эле, уштук кылып, ал суу мотоциклге кошумча батареяларды жүктөп, 400-500 килограмм, 1 тоннага чейин взрывчатканы жүктөп, анан Илон Маск жасаган Starlink'ти кошуп коет экен да. Ошол Starlink'ке камера, FPV камераны кошуп эле, ошону башкарат экен да. Ушул дрондун аралыгы 800 километрге чейин бара алат. Жана аны албетте баягы асмандан көрбөйсүң, радардан көрбөйсүң, кичинекей балык сүзүп бараткандай эле болот да. Анан бирок 1 тонна взрывчатка же жарым тонна взрывчатка эгерде ошо кемеге урулса, албетте кеменин ден соолугу жакшы болбойт да, мындай айтканда. Ошон үчүн ушундай дроншип, украиндык 3 дроншип ошол эки Орусиянын кемесине, согуштук кемесине жолугуптур дагы. Орусиянын расмий маалыматына караганда, ал эки негизи мындай согуштук кеме, аскерий кеме, ал 3 дронду жоготушту деп айтышты да алар. Бирок перехваттарга караганда ал жоготуулар мындай ал салгылаш оңой эмес болду да. Орусиянын кемелери дагы жаракат алыптыр. Анткени Украинанын атайын кызматтары ошол рация менен сүйлөшкөн сөздөрүн тыңшашты дагы, анан аны жарыялашты. Ачыкка жарыялашканда ошол интернеттен тапсаңар болот. Ошо 5 кишиге чейин жарадар болуп, кээ бирлери көз жумду деп айтты да ошол Орусия кеменин башчылары, капитандары. Ошентип Орусиянын кемелери баягы Израилдик кемеге мындай кандайдыр бир тоскоол кыла алган жок. Бүгүнкү күнү Африкага дагы чоң өзгөрүүлөр болуп атат. Мурун ошол Орто Борбордук Африкалык Республика жана Нигерде негизи ошол Вагнер тобунун иши байкалган болчу. Азыркы деле кезде кайра ошол жерлерде жаңы шайлоолор болуп, жаңы мындай толкуулар болуп, ал толкуулардын эсебинен эки күчтөр бири-бири менен кагылышат. Бири бул Францияга, мисалы үчүн Нигерде Францияга баш ийген, Францияга кызыккан, алар менен иштейбиз деген бир саясатчы тобу. Экинчи саясатчылар тобу ошол Путинди сүйөбүз, Орусия менен иштейбиз,
Орусияга карайбыз деген ушундай эки саясатчы топ бири бири менен ушундай кагылышып жатат да Африкада. Анан бүгүнкү күнү ошол эң негизи баары күттү эле да, азыр агылгыч НАТО менен Орусиянын салгылашы болуп кетет деп күтүштү эле. Ушул өткөн жумада ушул эки кеме, аларда ПВО бар, албетте, ал ПВО менен баягы америкалык учактарга согот деп ойлошкон, Израилди коштоп келаткан. Бирок андай түз кагылышка бул жумада барышкан жок Орусия менен АКШ. Бирок ушундай салгылаш мурун болгон деп айтса болот да. Ал эгерде качан болгон деп ойлосоңуздар, негизи ушундай кагылыш 2018 жылдын 7 февралында ушундай салгылашуу болгон да. Ушул салгылашуу негизи эмнеден келип чыккан? Вагнер тобу өзү ошол Сириялык согушка катышып жүргөндө негизи 250-300 кишиге чейин, анан Сириялыктар армиясынын күчү менен кошо 700 кишиге чейин ушундай жыйналып Дейр эз-Зор деген жерде топтолушулган болчу да. 7 февралда алар деген ошо Коноко компаниясынын нефть кайра иштетүүчү ушундай заводуна мындай кол салабыз деп, ал заводду Сириянын карамагына алабыз деген аракет кылышкан. Ошондо саат 3-тө күндүз, мисалы үчүн, ошол эле 7 февралда ошол Сириялык жана Вагнердик топтору Конокого жакындап туруп, бир 2-3 километр жанында туруп калышкан болгон. Анын ичинде америкалык чалгындардын айтуусу боюнча 500-дөн 700 кишиге чейин бар болчу. Жана 27 ошол атайын зооттолгон техника бар болчу, танктар, БТРлер, бронетранспортерлор. Анан 30 километрдин жанында, ошол заводдун жанында 30 километр аралыгында америкалык атайын баягы база бар болчу да. Анан ал базада ошол 30га жакын жашыл береттер бар болчу, жана ошол суу котиктер деп коет америкалык 16 ушундай жоокер атайын Хамвиде, противоминдик Хамвиде жана Ошкош деген автомобилдерде ошол отурушкан болчу. Алар деген ошол маалыматты алгандан кийин заводко, Конокого жакындай башташты. Ошондо 20:30-да, ошол кечки 8:30-да ошол Коноко заводунун жанына орустар тобу келип туруп, Т-72 танктар 1,5 километрге жакындап ата башташты да. Саат 10-до кечки атуулар башталды дагы, жана ошол эки топ тең Америка Кошмо Штаттарынын аскерлери, курд аскерлери ошол жердеги, жана берки жактан Орусиялык Вагнер аскерлери жана Сириялык Асадтын армиясы ошо бири-бирине жакындай баштады, биринчи атуулар башталды. Ошол 10:30-да атуулар күчөдү да, атуулар башталып туруп, артиллерия, минометтор иштей баштады. Ошондо 10:30-да 10:45-ке чейин америкалыктар чала башташты да орусиялык базаларга. Чалып туруп, бизге кандайдыр бир топ кол салып атат. Биздин тааныган салгындарыбыз айтып атат, булар деген силердин тобуңар, бул Орусиянын армиясы, Сириянын армиясы. Бул силерсиңерби? Силер болсоңор токтоткула отту деп америкалыктар айтса, ошондо америкалыктарга Орусия тарабы айтат, биз эмеспиз, биз ал жерде жокпуз, биз ал жерде эч кандай согушчу мындай операцияларды өткөргөн эмеспиз деп жооп беришет. Бир нече жолу америкалыктар сурашат, бир нече жолу ушундай жооп алышат. Азыр биз билебиз, өткөндө Орусиянын президенти айтты, Вагнер деген орус мамлекетинен 816 миллиард рубль алган деп айтты да. Бул деген расмий түрдө, демек Вагнер бул деген Орусиянын аскери күчү катары таанылды да. Бирок ошол кезде алар муну бир гана жеке аскердик компания деп аташкан болчу. Ошон үчүн баягы бизге эч кандай тиешебиз жок, бизге баш ийбейт, бул жеке компания деп айткан болчу да ошол 2018 жылы. Анан америкалыктар андай жооп алгандан кийин, анан кайра 3-4 жолу чалганда, рациядан чыкканда орусиялык базага айтышкан болчу. Эгерде булар силер эмес болсо, анда биз ок атабыз деп. Анан ок атабыз дегенден кийин ошол 10:45-те түнкү саат 1:45-ке чейин 2 сааттын ичинде америкалыктар ошол өзүнүн авиа поддержкасын сурашты. Авиа поддержкасы келди. Ошондо 2 Apache деп айтылат, башка булактарда башкача айтылат. Бир AC-130
Геркулес Спектр деген ганшип деп аталат. Бул деген килеген бул Боинг самолетуна, мындай жүк ташуучу Боинг самолетуна 3 түрдүү мындай пушкалар орнотулган. Чоң калибрдеги бир пушка, жана бир пулемет, жана бир орто чоң калибрдеги пушка. Ошол самолет өзү 12 километр бийиктигинде учуп туруп, ошо 12 километрден ушундай артиллериялык атууларды жасоого мүмкүнчүлүгү бар. Жана аябай укмуш мындай тепловизорлор, жылуулук байкоочтор, оптика атайын, компьютердик системалар ушундай орнотулган да. Ал аябай мындай каардуу мындай самолет деп айтса болот. Ошол ганшип Спектр колдонушту. Жана андан сырткары MQ Reaper деген, MQ Predator деген дрондор да бар болчу дейт. Ал дрондор да ошондой атууларды жасашты дейт. Атуулардын эсебинен анан 3 саат америкалыктар колоннаны, ошо Асад аскерлерин жана Вагнер аскеринин колоннасын аткылашты. Аткылашып туруп, бири-биринин артынан бири кайра базага барып, кайра боеприпас толуктап, кайра келип аткылатып атышты. Жана ошол атайын дельта күчү, атайын күчтөр америкалыктар ошо согуш болуп аткан жерге жакындай баштады да. Анан 11:30да ал дельта форс токтоп калды, анткени дельта форско каршы мындай ок атыла баштады, мындай ок атуучу аспаптардан. Түнкү бирде артиллериялык атуулар жана авиациялык атуулар токтоду, анткени ошо албетте америкалык авиациянын өзүнүн баягы курал жарактары, ок дарылары түгөндү. Ок дарылары түгөнгөндө авиация кете баштады. Ошондо байкаса бүт бронетехника жок кылынды ошол жерде. Орусиялыктар, Вагнер жана сириялык армия ошол жөө база заставага мындай жакындай баштады да. Жакындай баштаганда аларга каршы калып калган бронетранспортерлорго каршы жавелинди колдонушту, дельта күчтөрү жана пулеметторду колдоно башташты да. Түнкү 2де ошол орусиялыктар жана сириялыктар кача башташты. Качып туруп, анан сириялык оппозиция, бул курдтар жана Америка Кошмо Штаттарына карай баягы жардам берип аткан сириялыктар, алар деген согушка катышып аткан болчу, америкалык дельта форс менен кошо алар деген ок атууну токтотушту. Анан америкалыктар атайындай тыңчыларды коюп туруп байкап башташты. Орусиялыктар жана сириялыктар барып туруп баягы өзүнүн ошол өлүп калган желдеттерди, жарадар болгон желдеттерди согуш майданынан чыгара башташты да. Чыгара баштаганда алар бир маалда эле америкалык ошол курд генералдарына чала башташты да. Курд генералдарына чалып, Вагнер тобу айтты: "Токтоткула, бул Вагнер тобу бизден өзүбүздүн өлүктөрдү алып кетели, жарадарларды алып кетели" деп суранышты да. Отту токтоткула, ок атууну токтоткула деп. Ошондо сириялык оппозициянын генералы, курд генералы айтты да: "Бул деген эмне дегениңер? Бул силер орустар биякта жок эмес белеңер" деп. "Силер жок болчусуңар, анан кайсы силердин жарадарларыңарды алган атасыңар" деп ушундай сөз айтыптыр да. Ушундай момент болду. Бул деген алгачкы жолу орусиялык күчтөр америкалык күчтөр менен түзмө-түз кагылышуусу. Тарыхта биринчи жолу да. Мындан сырткары мындай аскердик мындай консультанттар, атайын топтор салгылашып жаткан, ал жөнүндө тарых эчтеке билбейт. Жаңылыктарга ал нерселер болгон эмес да. Жаңы Россия түзүлгөндөн кийин ушундай салгылаштар. Бул болсо жалпы басалык маалымат каражаттарына чыгып кеткен расмий түрдөгү маалымат да. Бул биринчи жолу, алгачкы жолу Орусия Федерациясынын аскерлери, бүгүн биз билебиз, бул Орусия Федерациясынын аскерлери жана Америка Кошмо Штаттарынын аскерлери түзмө-түз ушундай кагылышкан деп. Ошол ДРС-ордо. Анан ошол айтышы боюнча Вагнердин тобу 200-300 киши мындай жоготтук деп айткандай болду да. Негизи баягы Америкалык Кошмо Штаттардын айтуусу боюнча 300-500 киши салгылашка катышты, 700 кишиге чейин. Биздин саноо боюнча, баалообуз боюнча ушундай болду деп айтат да. Анан Пентагондун мындай өкүлү Джеффри Харриган айтуусу боюнча биздин бир нече жолу ошол Минобороны, Орусиянын Миноборонусуна, коргоо министрлигине чалып айтканбыз дейт. Биз деген силерди тааныдык, токтоткула десек, жок, биз эмеспиз деп койгон болчу дейт. Мисалы үчүн Орусиялык коргоо министрлиги айтат: "Биз деген ошол кезде Вагнерден ал маалыматты алган жокпуз, ошон үчүн биз координация кылган жокпуз" деп кийин айтышты да. Алар айтышты: "Бизге тиешеси жок, биз аларга эч кандай мындай кандай десе приказ
мындай буйрук берген жокпуз ошол ДРСорго чыккыла деп айтышты да. Анан негизи ошол Коноко компаниясы сириялык курдтардын аскерий күчтөрү коргоп турган болчу. Жана ошол америкалык база 30 километр жанында турган болчу, ордон ушундай болуп кетти. Анан мисалы үчүн ошол сириялык оппозиция айтат, биз деген ошол жерден 250-300 ушундай өлүк көрдүк дейт. Ал жерден Вагнердин баягы кээ бир ошо согушка катышкандары кийин интернетке ушундай аудиозапистер чыгып кетти. 700 кишиге чейин өлдү деп айтышат. Расмий түрдө Вагнердин өкүлдөрү ошол 200-250 киши өлгөн деп айтышат да, ошондой салгылашта. Ушундай тарыхый 2018-жылы, бүгүн 2023, ошондо 5 жыл мурда ошондой алгачкы орусиялык жана америкалык мамлекеттик аскерлердин бири-бири менен салгылашуусу болгон. Ушу боюнча ошол айтып бергим келди. Анткени эгерде карасак, бул жаңы тарых bizde кыргыз маалымат булактарда бул нерсе жок такыр. Анан эгерде ошону биз бааласак, кандай болду? Бул эмнени көрсөттү? Бул деген ошол эле кезде 5 жыл мурда орусиялык техника АКШнын жана НАТОнун техникасынан мындай артыкчылыгы аз экенин жана же жок экенин көрсөттү бул нерсе. Бул албетте баягы Америка Коошул Штаттарынын техникасы, көбүнчөсү авиациясы, дрондору, атайын кызматтагы тил учактары жана ошол Gunship Spectre ийим-кичекти ушундай эң күчтүү курал экенин көрсөттү. Авиациянын бул дүйнөлүк эгерде мамлекеттерди салыштырсак, эң биринчи орундагы авиациясы кимдики күчтүү болсо, ошол эң күчтүү болот жана анын сөзү жоон болот деп түшүндүк ушул кагылышуудан. Жана ошол потенциалды көрсөттү да. Бул 3 сааттын ичинде негизи бир 150дөй киши Америкалык Коошул Штаттар армиясы 500 кишидей армияны, армиялык топту 3 сааттын ичинде жок кылып салышты. Талканга гүлүн сапырып койду да, мындай айтканда. Бул эмнени билдирет? Бул деген эгерде чын эле конвенциялык согуш болсо, ядердик согушту эске албайлы, конвенциялык согуш болсо, НАТО өлкөлөрү, мисалы үчүн Орусиянын армиясын талкан кылып салат да, талкан кылып салат. Бир нече кыска эле мөөнөттүн ичинде, 1 жылга жеткирбей. Анткени бүгүнкү күнү ошо авиациясы укмуш да. Эгерде ядердик согуш болсо, ядердик согушта албетте Орусиянын шансы бар, бирок ядердик согуш деген бул деген бири-бирин жок кылуу мындай кепилдиги да. Дүйнө жүзүн жок кылуу кепилдиги берилет. Ошондо ядердик согушка баруу бул деген акыркы мындай кадам. Дүйнөлүк серепчилердин айтуусу боюнча бүгүнкү күнү Орусия ядердик согушка барбайт. Акыркыга чейин конвенциялык согушту карманат. Жана бүгүнкү күнү Украинада Орусиянын мындай чарчатуу согушун жүргүзүп жатат дейт да. Чарчатуу, суусатуу согушун жүргүзүп жатат. Бул эмнени билдирет? Бул деген Украиналык мисалы үчүн резервтер аз, Орусиянын резервтери дагы бар да. Орусиянын техникасы начар, Орусиянын жилдеттери мотивациясы жаман, ошон үчүн алар көп көлөмдө өлүп атышат. Бүгүнкү акыркы маалыматтар боюнча орусиялык аскерлердин ошо өлүп калган жана мындай же болбосо эч качан кайра калыбына келбес ошол жоготуулары адам башын санасак ушул 235-240 миңге чейин жетти. Украинанын жоготуулары 70 миңге чейин жетти деп айтып атышат да ар кандай серепчилер. Анткени Украина өзү мындай эч кандай расмий маалымат бербей жатат, Орусия да расмий маалымат бербей жатат. Буну баягы Deep State жана ар кандай мындай military News, Military Analytics деген сайттардын ичинде ушундай мындай кандайдыр серептер берилип атат да. Мындай кандайдыр кыйгачынан карап, кыйгачынан байкап, видеолорду карап, ушинтип эки топ тең ушу бир канча ким жоготтуу, ошонун баарын серепчилер байкап жатышат. Эми бүгүнкү күнү эгерде байкасак да, негизги конвенциялык согуш бул аябай жаман, кишилер өлүп атат, инфраструктура жоголуп атат, бир четинен экономика жоголуп атат, бул деген дүйнөнү артка ыргытып атат да бул согуш. Бир четинен, экинчи четинен кээ бир өлкөлөр ушул согуштун аркасынан өзүнүн пайдасын таап атышат да. Анткени мисалы үчүн бүгүнкү күнү Орусияда саясий топтордун көбү ушул согушту токтотолу деген пикирде. Бирок Орусияда дагы бир топ пайда болду. Бул деген баягы курал жарактарды жаратуучу мындай инженерлер, директорлор, бизнесмендер. Алар жок, тескерисинче согушту уланталы, биздин экономика аябай жанданып атат деп айтып жатышат. Андан сырткары дүйнө жүзү боюнча Түштүк Кореяда, Израилде, Германияда, ошол эле Америка Коошул Штаттарда
жаңы ошол куралдарды жаңыртуучу контракттарды курал жаратуучулар, курал жасоочулар алышты да. Алардын ушул салык төлөөчүлөрү ага акча кетире баштады. Демек, бул деген акча кайра экономиканы жандандыра баштады ошол өлкөлөрдүн. Ошон үчүн бүгүнкү күнү ошол согушту тез токтотуу, бул деген чоң өндүрүштүк пландарды токтотуп салуу дегенди билдирет да. Буга ушул өлкөлөр барабы? Ушул Америка Коңшу Штаттары, Германия, Евро биримдикке Франция, ошол эле Түштүк Корея, Кытай, Орусия, ушул алардын өндүрүштүк гиганттары, ушул оборонкадагы согуш аскерий мындай техниканы жасаган гиганттар, ишкерлер ага барабы? Ошол токтот дейби? Жок, албетте токтот дебейт. Ошон үчүн бүгүнкү күнү бүт тараптарга тең, ошол ишкерлерге, ошол аскерий ишкерлерге бул нерсе мындай да, кызыктар эмес алар ушул нерсени токтотуу. Демек, бүгүнкү күнү эмне гана болбосун дүйнөлүк саясатта, бул жалаң гана спектакль да. Бул спектакль. Биз эмне көрүп атабыз жаңылыктардан, эмне кылып атабыз? Бул жөн эле спектакль. Чынын айтса, бул жерде эки нерсе болуп жатат. Биринчиден, бул деген батыш өлкөлөрү аябай мындай украиналыктардын өлүмдөрүнө, орусиялыктардын өлүмдөрүнө кайдыгер карап аткандай болуп атат батыш саясаттары. Чечкиндүү чечимдерди чыгарбай, тез-тез Украинага жардам берип, же болбосо согушту токтотуу чараларын көрүп, ушундай же Россия менен башкача сүйлөшүп, ушундай эч кандай мындай кадамдарга барбай, алар мындай же А эмес, же Б эмес, же оңго эмес, же солго эмес, ушундай кандайдыр бир солгундап, мындай чечкиндүүсүз, мындай чечкиндүү болбой эзилип жатышат да. Бир четинен байкасак, бүгүнкү күнү ушул бүт болуп аткан нерселер ушул согуштун тегерегинде бул бир гана спектакль, жана бул деген эки нерсе. Бир четинен бир топтор акча жасап жатышат, бул деген акча кызыкчылыгы. Экинчи четинен бул деген оюн да. Анткени эгерде сен мисалы үчүн менин көрүүчүм, аял болосуңбу, эркек болосуң, эр болосуңбу, эгерде сага мисалы үчүн көп акча келсе, акырындап анан сен бийликке келсең, бийликке келгенде ушул бийликти кантип аткарууну түшүнсөң, кийин бул нерсе сага таттуу болуп калат, сен оюн ойноп каласың да. Анткени сенде баары бар да, курсагың ток, сага башка нерселер оюңа келе баштайт. Кандайдыр бир оюндар да, мисалы үчүн долбоорлор. Анан сен ошол оюнду ойноп баштайсың. Анан эгерде бир оюн бүтсө, сен кайра ушундай аябай катуу куса болосуң да. Эмне кылсам, интерес жок болуп атат, бирдемке кылыш керек болуп атат, движение кылыш керек болуп атат деп жаңы оюнду ойлоп табасың. Ушинтип жыл сайын дүйнөдө саясатчылар топтору, кызыкчылык топтору, алар ушундай оюн ойношот да. Бир гана анын мааниси оюндун өзү, процесс да. Анын жыйынтыгы аябай начар болуп чыгышы мүмкүн адамзатка. Бирок ал кишилер ушундай оюнду ойноп жатышат да, ушул оюн бүтпөс болуп атат. Ошон үчүн азырынча биз ошол дүйнө жүзүнүн эли ошол оюндарды карап, сыртынан серепчи болмуш болуп, серептеп ар кайсы кичинекей бөлүктөрүн толук сүрөтүн кээде көрбөй калышыбыз мүмкүн. Бирок ошол толук сүрөттү көргөнгө аракет кылалы, анткени биз түшүнүшүбүз керек да. Мисалы үчүн кээ бир учурда ошол аябай катуу ойноп кеткен адамдарды токтотуш керек. Анткени мындай алар өтө ойноп начар нерсени кылып жатты. Бирок азырынча акыркы серептер боюнча карасак, дүйнө жүзүндөгү ушул саясий оюнчулар өзүлөрү дагы чекти түшүнө баштады да. Анан ошол чектин ичинде ойноп атышат. Бирок бул нерсе башка бирөөлөрдүн тагдырын бузушу мүмкүн. Кээ бирди кедей кылышы мүмкүн, кээ бирди бай кылышы мүмкүн. Бул нерсе мындай, бирок мындай чоң бийлик колдоо топтолсо, башка элдин жашоосу сен үчүн оюнчук болуп калат экен да, сен ушундай деңгээлде саясатчы болуп калсаң. Ошол чоң оюнду байкап жүрөлү, Кыргызстанда ал оюндагы орунун байкап жүрөлү, жана негизи келечегибизди ойлонуп, баарыбыз ишкерлик жасап, иштеп, бай болуп, өлкөбүздү байытып, аскерибизди күчөтүп, өлкө аскер болсо кандай биздин коопсуздугубуз өсөт. Ошондой кадамдарды таштайлы дагы өзүбүздүн ордубузду ушул жашоодо бекем таап жашайлы. Эмки видеолордон көрүшкөнчө.